Союз убагында Кудай жок деп намаз окууга тыюу салуучу мыйзамдар бар болгондугуну баарыбыз эле билебиз. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда баары өзгөрүлгөн. Ар ким эркин намаз окуп, толук мусулман боло алат. Бирок биздин өлкөдө динди толук карманууга шарт болгондугу менен башка өлкөлөрдө мындай шарт жок. Корея өлкөсүндө ислам динине тыюу салса, Кытайда мечит имамдарыны 20 жылга камап мечиттерди бузууда. Жада калса, мусулман бир туугандарыбыз жашаган Тажикстан өлкөсүндө да 18 жашка чейинки балдарга мечитке кирүүгө тыюу салат. Башкача айтканда, намаз окуган мусулмандарга эркин жашоо бербейт. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн биз мусулмандарды кор кылган 5 өлкө тууралуу кеп кылабыз. Андыктан барыңыздардан бул видеого лайк коюп, аягына чейин көрүүңүздөрдү суранабыз. Себеби видеонун аягында биздин Кыргызстаныбызга ислам дини канчанчы жылы келгендигини жана канчанчы жылы мамлекеттик дин болгондугу тууралуу да айтып кетебиз. Бүгүнкү видеобуз кызыктуу болот деп айта алабыз. Анда эмесе биз видеобузду баштадык. Келиңиздер достор, биринчи Тажикстан өлкөсү тууралуу кеп кылалы. Бул коңшулаш өлкөнүн элдери мусулман. Бүгүнкү күндө Тажикстан өлкөсүндө 3000ге жакын мечит бар жана 19 медресе бар. Башкача айтканда, бул өлкөдө ислам дининде намаз окушуп келген адамдардын саны көп. Бирок бүгүнкү күндө бул өлкөдө көптөгөн тыюулар бар экендигини угуп эле келгенбиз. Тажикстан өлкөсүндө ислам динине болгон кысымдар бар экендигини биз ар кимден ар кандай укканбыз. Бирок келиңиздер, бүгүнкү видеобузда биз дал ушул тыюуларга токтолуп интернеттен так алынган маалымат менен карап кетели. 2010 жылы Тажикстан өлкөсүнүн бийлиги ислам динине бир канча тыюуларды салган. Себеби алардын айтымында ислам дининде намаз окугандар бийликке баш бербей жатат деген максат менен алар бийликке баш ийдирүү максатында көптөгөн тыюуларды салган. 2011 жылы 1500 мечитти бийлик жаап салган. Жаш балдарга, жашы жетелектерге мечитке кирүүгө да тыюу салган. Башкача айтканда, мектепте окуган жаш балдар мечитке кирип намаз окуганга болбойт. Мындан сырткары 2017 жылы август айында Тажикстандын бийлиги мектепте окуган кыздарга оронууга, хиджаб кийүүгө тыюу салган. Башкача айтканда, мектепте баары бирдей жүрүү керек деген мыйзамды чыгарган. Мындан сырткары, эгерде жашың 18ге чыга элек болгон болсо, анда сакал коюуга да тыюу салган. Булардын баары Тажикстан өлкөсүндөгү мыйзамдар. Акыркы күндөрү көптөгөн намаз окуган, 5 мал намаз окуган мусулман адамдар өздөрүнүн кыздарына жана өздөрүнүн балдарына мусулманча аттарды коюуда. Дал ушундай мусулманча аттарды койгон момун мусулмандар Тажикстан өлкөсүндө да көбөйгөндүгү үчүн бийлик мусулманча аттарга да тыюу салган. Бүгүнкү күндө Тажикстан өлкөсүнүн жарандары мусулманча аттарды өзүнүн балдарына эркин кое алышпайт. Бул өлкөдө ислам динине болгон дагы бир тыюу. 2011 жылы Тажик бийлиги чет өлкөгө илим алганы чыгып кеткен кары балдардын баарыны чакырган. 2013 жылы 2700 студенттер Ливия, Сауд Арабия жана Иран, Египет өлкөлөрүнөн кайтып келген. Кайтып келгенден кийин Тажик бийлиги чет өлкөгө чыгып илимди бир гана бийликтин уруксаты менен аласыңар деген мыйзамды киргизген. Жыйынтыгында бүгүнкү күндө Тажикстан жарандары чет өлкөгө чыгып илим алыша албайт. Эгерде илим алыша турган болсо, бир гана бийликтин уруксаты менен гана чыгыша турган болуп калган. Албетте бул Тажикстан өлкөсүндөгү ислам динине болгон кысымдар бар экендигини көргөзүп турат. Эгерде сен ислам дини боюнча толук илим алам дей турган болсоң, бийликтин уруксатысыз чет өлкөлөргө чыгып ала албайсың. Башкача айтканда, Тажикстан өлкөсүндөгү момун мусулмандар эркин илим ала алышпайт. Кийинки өлкөбүз Кытай. Кытай өлкөсүндө уйгур, мусулман бир туугандарыбызга болгон кысымдарды көрүп эле келгенбиз. Жогоруда айткандай эле, жада калса имамдарды 20 жылга камап салган фактыларда Кытай өлкөсүндө катталган. 615 жылы Кытай өлкөсүнө ислам дини кире баштаган. 651 жылы Кытай өлкөсүндө биринчи мечит курулган жана ислам дини официалдуу дин болгон. Бирок эмнегедир бүгүнкү күндө ислам дини Кытай өлкөсүндө анча жайылган эмес, анча тараган эмес.
Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө Кытай өлкөсүндө 30 миллион мусулман бир туугандарыбыз жашап келет. 30 миллион мусулман бир туугандарыбыз чындыгында көп дешиңиздер мүмкүн. Бирок Кытайдын калкынын жалпы санына салыштыра турган болсок, 30 миллион эл эч канча болбой калат. Себеби Кытайда бүгүнкү күндө 1 миллиард 400 миллион эл жашап келет. Алардын 65% булар атеисттер. Мусулмандардын саны чындыгында бул өлкөдө абдан аз. Ошондуктан мусулмандарга тыюу салат, себеби бийлиги дагы мусулмандарга, ислам динине каршы чыгып келет. Келиңиздер анда Кытай өлкөсүндөгү мусулман бир туугандарыбызга болгон тыюулар тууралуу айтып берели. Бүгүнкү күндө Кытай өлкөсүндө 40 миңге жакын мечиттер бар. Ал мечиттердин ичинде ислам дини боюнча сабак берүүчү медреселер да бар. Бирок сен 18 жашка чыкмайынча мечитке кирип илим ала албайсың. 18 жашка чыкмайынча ислам дини тууралуу эч кандай маалымат ала албайсың. Бир гана 18 жаштан өткөндөн кийин илим алууга сага уруксат берет. Албетте өзүңдүн үйүңдө илим алсаң болот, бирок мечиттерге барып илим алганга Кытай бийлиги толугу менен тыюу салган. Албетте Кытай өлкөсүндө жашаган мусулман бир туугандарыбыз кафырды бийликте көргүсү келбей, өздөрүнчө мамлекет болуп, өзүбүз ислам динини карманып, эркин карманып жүрүүчү мамлекет болобуз дешип максат кылышкан. Бирок Кытай бийлиги мындайларды өтө каттуу басындырып, өтө каттуу жазалаган. Мындайларды көрүп келе жатабыз. Кытай өлкөсүндө көтөрүлүш кылган мусулман бир туугандарыбызды аяосуз камап, миллион мусулман бир туугандарыбызды камап салган. Жана имамдарды да, мечитте имам болуп берген адамдарды дагы 16 жылдан 20 жылга чейин камап салган. Ошентип Кытай өлкөсүндө намаз окуган мусулман бир туугандарыбызды Кытай бийлиги басындырып келет. Албетте мындай фактылар катталып келет. Мындан сырткары Кытай өлкөсүндөгү мусулман бир туугандарыбызга сакал коюуга дагы уруксат бербейт жана аял кишилерге оронгонго да уруксат бербейт. Бул менен эле токтоп калбайт. Кытай бийлиги мусулмандарга өтө көп тыюуларды салып келет. Сен Куран китепти дагы эркин окуй албайсың. Жада калса сенин телефонуңду да текшерип турат. Телефонунун ичинде кандай сүрөттөр бар экендигин да көрүп турат. Кытай бийлиги уйгур мусулман бир туугандарыбыз жашаган Синьцзян автономдук районундагы миңдеген мечиттерди жаап салган жана мындан сырткары ким намаз окуган болсо алардын баарын атайын тарбия берүүчү лагерлерге жөнөтүшкөн. Ал лагерлерде болсо сен бийликке гана баши деген сабактарды беришип, аларга тарбия беришкен. Бирок ошентсе дагы уйгур бир туугандарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз аягына чейин күрөшүп, өзүнүн ислам динини бербей келишет. Өзүнүн ислам динине бүгүнкү күндө да бекем турушат. Бирок Кытай бийлиги дагы деле ислам динине болгон кысымдарды күчөтүүдө. Мындай фактылар Кытай өлкөсүндө күн сайын катталып келет. Кытай өлкөсүндө жашаган уйгур бир туугандарыбызга Кытай бийлиги дагы бир тыюу салган. Силер бул өлкөнүн жараны болгонуңардан кийин бул өлкөдө жашап туруп, силер өз балаңарга арабча же болбосо дагы бир башка аттарды кое албайсыңар. Арабча аттарга коюуга тыюу салабыз деп Кытай өлкөсүндө жашаган уйгур бир туугандарыбызга арабча ат коюуда тыюу салган. Алардын арасында Муслим, Айша, Фатима, Хадича деген сыяктуу аттар кирет. Бүгүнкү күндө дал ушундай аттарды уйгур бир туугандарыбыз кое албайт. Жана эң таң калыштуусу 16 жашка чыкканга чейинки мусулманча ат койгон жаш балдардын баарын аттарыны өзгөрткөн. Мындай фактылар бир гана Кытай өлкөсүндө катталган. Эгерде сиз Кытай өлкөсүндө Синьцзян автономдук районунда жашаган болсоңуз, полиция кызматкерлеринин көңүлүнө буруу үчүн бул нерселерди кылбашыңыз керек. Өзүңдүн тилиңде сүйлөбөшүң керек, же болбосо хиджаб кийип, сакал коюп жүрбөшүң керек. WhatsApp'та WhatsApp приложениясын колдонгон болсоң дагы сага полиция кызматкерлери маани беришет. Жана эң таң калыштуусу, сен ар дайым мечитке барып намаз окуп жүргөн болсоң дагы полиция кызматкерлери сага маани беришип сени аңдышат. Мындан да таң калыштуусу, достор, эгерде сен сигарет чекпесең же болбосо арак ичпесең, чочконун этини жебесең дагы сага полиция кызматкерлери бул мусулман экен деп маани берип сени текшере баштап, сени кысымга ала башташат. Эми элестетип көрүңүз, Кытай өлкөсүндө ислам дининдеги момун мусулмандарга ушунчалык тыюуларды салып кордошот. Бүгүнкү күндө Кытай өлкөсүндө момун мусулмандар эркин намазда окуй албай калышкан. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар.
Япония. Бүгүнкү күндө Япония өлкөсүндө ислам динин карманган момун мусулмандар абдан аз. Японияда болгону 2 мечит бар. Жана момун мусулмандардын саны 1% да жетпейт. Башкача айтканда абдан аз. Бүгүнкү күндө Японияда диндин тарабагандыгынын себеби Японияда даават кылууга, элдерди динге чакырууга, ислам динине келип намаз окугула дегенге бийлик толугу менен тыюу салган. Жана эгерде сен мусулман болгон болсоң, сага Япония өлкөсүндө паспорт берүүсү дагы абдан кыйын. Башкача айтканда, мусулман болуп барган болсоң, сен ал өлкөдө мигрант болуп гана каласың. Япония өлкөсүндө башка кысымдар жок. Япония өлкөсүнө барып намаз окусаң сага кысым кылбайт. 2020-жылы болгон Олимпиада оюнунда Япония өлкөсүндө көптөгөн намаз окуу үчүн атайын бөлмөлөрдү кылышкан. Себеби чет өлкөдөн келген мусулман бир туугандарыбыз кеңири намаз окуп, өздөрүнө ыңгайлуу сезсин деген максатта көптөгөн намаз окуганга шарттарды түзгөн. Бирок Япония өлкөсүндө дин жайылбагандыгынын эң башкы себеби бул диндин жайылуусуна Япония бийлиги уруксат бербегендиги болуп жатат. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Түндүк Корея. Бул өлкөнүн элдери абдан кеде, абдан кыйынчылыкта, абдан ачкалыкта жашайт. Баарыңыздардын бооруңуздар оорушу мүмкүн, бирок эң таң калыштуусу, эң өкүнүчтүүсү достор, бул өлкөдө 70% элдер булар атеисттер. Булар Кудай жок деген адамдар. 30% гана динге ишенишет, бирок алар да мусулман, ислам динине эмес башка диндерге ишенишет. Өздөрүнүн шаманизм диндерине ишенишет. Бүгүнкү күндө Түндүк Корея өлкөсүндө ислам динине сыйынган адамдардын саны абдан эле аз. Түндүк Корея өлкөсү бир гана ислам динине эмес, же болбосо христиан динине эмес, баардык диндерге катарынан тыюу салган. Бүгүнкү күндө бул өлкөнүн бийлиги Кудай жок деп өзүнүн элдерине сабак берип келет. Союз убагында кандай болсо, бүгүнкү күндө Түндүк Кореяда да ошондой. Достор, Түндүк Корея тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Бул өлкөдө мусулмандар эмнеге жок? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Биз кийинки өлкөгө өтөлү. Кийинки өлкөбүз Швейцария. Швейцария өлкөсү абдан кооз экендигини биз видеолорубузда айтып келгенбиз. Жана өзүбүздүн Кыргызстанга салыштырып, Кыргызстаныбыздай тоолору бар, Кыргызстаныбыздай абдан таза өлкө деп ар дайым Швейцария өлкөсүн мактап келгенбиз. Бирок ислам динине болгон тыюулары албетте адамды өкүндүрөт. Келиңиздер андай бийлик ислам динине кандай тыюуларды, кандай кысымдарды көргөзгөндүгү тууралуу айтып берели. Бүгүнкү күндө Швейцария өлкөсүндө 400 000 мусулман эли жашап келет. Ал 400 000 мусулман эл үчүн болгону 4 мечит бар. 2009-жылы башка мечит салынбасын, мечит 4 мечиттен ачпасын деген мыйзам чыккан. Ошондон бери 2009-жылдан бери Швейцария өлкөсүндө мечиттер салынбайт. Бул өлкөдө хиджаб кийүүгө да тыюу салган. Эгерде сен хиджаб кийип жүргөн болсоң, сага айып пул салат. Эгерде сен бул өлкөгө барып, бийликтин мыйзамдарына баш ийбей, хиджаб кийип жүрө берген болсоң, айып пул салса дагы хиджабыңды чечпей турган болсоң, анда сени депорт кылат. Анда сени өлкөдөн кууп чыгат десек жаңылышпайбыз. Швейцария өлкөсүндө жакында эле мындай окуя болгон. Мусулман бир тууган болгон ата-энелер өзүнүн кызыны балдар менен чомуусуна уруксат бербегендиги үчүн ал ата-энеге Швейцария бийлиги $1500 айып пул салган. Бул менен эле токтоп калбастан, ошол жерде туулуп, ошол жерде чоңойгон кызга да Швейцария өлкөсүнүн паспортун берүүдөн баш тарткан. Мунун баары балдар менен биргеликте бассейнге түшүп чомулбай койгондугу үчүн. Достор, жогорудагы айтылган өлкөлөргө эми өзүбүздүн Кыргызстаныбызды салыштырып көрөлү. Биздин Кыргызстаныбызда ислам динини эркин карманып, толук момун мусулман болууга баардык шарт түзүлгөн. Ошого достор, баарыбыз шүгүр кылалы. Эгерде ислам дини Кыргызстанга качан келген деген суроого жооп бере турган болсок, ислам Кыргызстан аймагына 712-жылдары келген жана 960-жылы Кыргызстанда бул мамлекеттик динге айланган. Достор, бул видеого лайк коюңуздар, башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Кыргызтоп каналына катталыңыздар жана кийинки видеодон көрүшкөнчө аман туруңуздар.